берип аткан порталга берип атканда ушуну алдын ала баягы аткаруучулар менен бир келишип алсаңыздар, макулдашыпчы. Ошондо бир аз жеңил болот тапшырып, оң корутундуну тездетип алууга. Кошумча маалыматтарды бул жакта азыр бирдиктүү терезенин отдел башчысы дагы сиздерге толук маалымат берет. Ал киши менен да суроо жооп кылып, суроолоруңуздар берсе берип, тактап өзүңүздөргө бир маалымат аласыздар толук кандуу. Ошол ишиңиздерге ийгилик, суроолоруңуздар болсо берип. Рахмат, Эркебай Айдарбекович. Чоң рахмат. Кийинки сөздү жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директору Орозбаев Бектурган Ибраимовичке берем. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Эркебай Айдарбекович, рахмат сизге, сиздин кызматкерлериңизге ушул макулдашып, ушул маалымат менен бөлүшүүгө уруксат бергениңиздерге. Урматтуу айыл өкмөттүн башчылары, урматтуу мэрлер, жергиликтүү кеңештин депутаттары, кызматкерлер. Азыр абдан керектүү бүгүн темада сиздер менен талкуу жүргүзөбүз. Мамлекеттик экспертиза департаментинин адистери, кызматкерлери мындан ары кандай проектный сметный документациялар жүргүзүлөт онлайн түрүндө, мына ошону түшүндүрүп беришет. Бул өтө көңүл буруп, суроолоруңарды так жазып, кыска нуска берип, баардык маалыматты алып алсаңыздар. Мындан ары мына уже система иштөө өзгөрүлөт. Ар бир айыл өкмөттө мэриядагы курулуш иштери жүргүзүлүп атат. Азыр проекттер долбоорлор бар. Ошондуктан бул өтө зарыл маселе. Азыр колдон келишинче кыска нуска баарыбыз регламентти сактап, суроолорду берип тактап алалы. Анан бул жерде запись жүргүзүлүп атат. Группалардын баарына кайра дагы жөнөтөбүз. Эгер керек десеңиздер, кийинчерээк дагы бир жолу түшүндүрмө бергенге аракет жасайбыз. Анда Адилет презентацияны баштап жүргүзө берели. Баарыңыздарга активдүү катышууга чакырам. Рахмат. Азыр өз көткөздү. Мындай үн чыктыбы? Мисалы неме болсочу? Рахмат, Бектурган Ибраимович. Анда азыр Неме деген? презентация кылуу үчүн мамлекеттик экспертиза департаментинин кызматкери Калиев Эрбол Сергековичке сөздү берем. Эрбол мырза, Укпайт да, вопрос. Саламатсыздарбы, бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Бүгүнкү звук, да, бүгүн болсо департамент экспертизанын электрондук порталы боюнча презентация көрсөтүп, анан өз порталын ачып көрсөтөм да, кандай тапшыруу, аны кантип мындай немелерди кылышып атат. Звук, да? Катуураак сүйлөсөң. У кого-то звук, бүгүнкү звук күйүп турат да. Сейчас я погромче. Урматтуу кесиптештер, кимдерге жакшы угулбай эме болуп атса, өзүңөрдүн интернетте да карап койгула. Сапатынан да болушу мүмкүн, телефондон же болбосо компьютердон да болушу мүмкүн. Биз запись жүргүзүп, записти да беребиз. Азыр жакшы эле угулуп атат, бирок катуураак дагы Эрбол сүйлөгөнгө аракет кылат. Мындай катыраак болуп атабы? жакшы, Эрбол мырза, баштай берсеңиз болот. Анда баштайын. Презентация биздики расмий тилинде болуп калды, ошон үчүн расмий тилинде презентацияны өткөзүп, анан өз портал ачканда мамлекеттик тил менен өткөзөм да. Ошо өзү цифровизация 2019 жылдан бери башталган. Ал болсо основные принципы дегенде это обеспечение прозрачности, противодействие коррупции, оптимизация работы, повышение доступности услуги, сокращение сроков рассмотрения за счет электронного формата лучше, да? Основными принципами являются это прием проектно-сметной документации, то есть электронный формат проектно-сметной документацияны электронный форматта порталмен кабыл алып, электронное взаимодействие с заявителем, был болсо договорной комплект, анан
отработка замечаний электронный форматта портал менен жасалат. Выдача заключений департамента госэкспертизы в электронном формате. Бұл болса ошо экспертиза, департамент экспертиза қорытындысын электронный форматта, электронный кол менен берүү учурда жасалган да. Кандай дейсиң? Ошондо өзү портал это скриншоттору порталдан өзүнчө. Бул регистрация форма, анан өз заявление, общая информация по объекту деген раздел документация, анан история изменений деген көрсөтүп турат. Бул слайдта анан болсо өз порталынан көрсөтөм дагы. Вообще прием проектно-сметной документации осуществляется на основании приказов Госстроя. Это приказ от 2019 года о переходе к электронному формату документов. Биринчи этабында Чүй областы менен Бишкек шаарында электронный форматта бюджетный строительстводан өтчү. Аз болсо 2022 жылдан бери по всей республике только в электронном формате проходит экспертизу, все объекты, подаваемые, финансируемые из бюджета. Экран көрүнөт, да? Көрүнүп атат. Что дагы биякта болсо есть приказ Госстроя о переходе к электронному формату. Здесь получается описаны основные форматы электронных документов, подаваемых на экспертизу, то есть что как оформляется. Основные принципы это то, что все чертежи оформляются в формате PDF, если же это таблицы, то в формате Excel. Также на сегодняшний день, получается, у нас модернизируется портал, так скажем. У нас новая версия портала разрабатывается, практически завершена. Скоро в тестовом режиме ее запустим. Основные принципы – это оптимизация, централизация прохождения экспертизы. Бұл болса, мындай түшүнсөлөт, то что бүт проекттер республикадан түшкөндөр бул болсо централизованно центральный аппаратка түшүп, андан кийин болсо бүт региондорго распределение менен таратылат да. Ошондо болсо уже эксперт же заявитель каякта турганы айырмасы деле жок. Мисалы болсо Көлдөн заявление келсе, аны болсо южный филиалдан биздин эксперттер карай алат. Все необходимые эксперты привлекаются через портал доход. Второе – это отказ от приема проектно-сметной документации в бумажном формате и создание полного электронного архива. Долборлук сметалык документацияны только в электронном формате и создание полного электронного архива – это означает то, что у вас будет возможность в любой момент возвращаться к своему проекту и просматривать, что было, как проходило. То есть у вас всегда будет храниться последняя окончательная версия своего проекта. То есть в случае утери, в случае чего вы можете спокойно зайти на портал и скачать все необходимое, что проходило экспертизу. Дальше интеграция с SMEF Түндүк и электронным порталом госуслуг. Интеграция с SMEF Түндүк – это быстрая загрузка необходимых данных, например, там, паспортные данные, данные юридического лица через портал. И портал электронных государственных услуг, то, что если вы зарегистрированы на портале государственных услуг, то вы можете спокойно перейти на наш портал через так называемый ECA, единая система идентификации, аутентификации доход. Потому что у меня была привязка к аккаунтам. Основные принципы, то, что мы сделали по этому вопросу, это то, что уже программа оборудования уже алынган бары болса, и разработка практически завершена. Уже, наверное, в середине апреля тестово запустим.
Сам портал выглядит таким образом. Это пока вот то, что нам инфоком разработчик, вот то, что он нам нарисовал. Здесь будет карта и вход в сам портал. Так, я коротко покажу. Сам портал — это форма регистрации. Так, это форма самих личного кабинета СМУ. Это сведения, общие сведения о самом проекте. Ербол, Ну, дальше я не буду показывать, потому что, да, это слишком... Ербол, Эй, сен могу жерин кантип порталга кириш керек, кантип я просто сейчас... Сашпай, кыргызча түшүндүрүп берсең, жалпак тил менен. Анда ошо презентацияны даярдап болдум да. Аз болсо өзүмдү анда өз порталына кирейин. Сашпай, жалпак тил менен кыргызча түшүндүрүп берсең. Анда ошо презентация болсо орус тилинде болгондо орусча кылып аткам, бирок болсо анда өз порталыма кирип ошо жакта көрсөтүрөйүн азыр. Суроолор ошол боюнча болот да көбүнчө. Азыр. Так. Демонстрация. Остановить демонстрацию. Так. Өз портал департамента госэкспертизаны болсо Госстройдун порталы менен кирсе болот. Ал болсо сол жакта Госстройдун порталынын сол жагында баннер менен басасыз. Аны экспертиза порталына түшөсүз да. Ошо экспертиза порталынан могу портал электронного приема проектно сметной документацияны басып, биздин порталга түшүп каласыз да, бияктанчы. Анан ошондо болсо биякта форма регистрации бар и форма авторизации. Биринчи болсо регистрация кылыш керек да, негизги портал менен иштегенге. Бияктан болсо фамилия, имя жазып, электронный почта, парольду жазасыз да. Пароль обязательно биякта болсо цифры, буквы, маленькие буквы и символ жазылат да. Бул безопасность катары ушундай коюп коебуз да, взлом болбогонго. Согласен на обработку данных деп туруп зарегистрироваться кыласыз. Зарегистрироваться дегенде сизге почтаңызга уведомление түшөт со ссылкой о подтверждении на регистрацию деген. Ошону менен бассаңыз уведомление келет порталга, то что ваш аккаунт активирован деп. Анан өз порталыңызга киргенде, өз личный кабинетке сен регистрацияны өткөн. Админ катары кирип логин и пароль жазгандан кийин ошо порталга түшөсүз, өзүнүн личный кабинетке кирип, ошоктан болсо, биякта болсо үстүндө меню заявление, субъекты, справочники, настройки ушундай бар да. Ошондо болсо биякта болсо так, заявление киресиз. Заявлениеден болсо бүт сиз тапшырган заявлениялар бар. Качан, кайсы убакта эмне деген заявление түштү. Ошондон
Презентацию упала. Брат, пойди, занят он. Эй, тут. Сейчас, секунду. Мне вообще слышно, потому что... Так, извиняюсь за неполадки. Так, ушел болса форма личного кабинета. Бұл жерде осы видны все ваши заявления, которые поступают на экспертизу. Бұл жерден болса, например, чтобы подать новое заявление, мы это добавить новое заявление базас. Ушел жерден бияқта наименование объекттен жазасыз. Бияқта осы қайсы так, архитектурно-градостроительное заключение да қайсы наименование болса, ошоны жазасыз, бияқач, например, вид экспертизы тандайс, например, проектно-сметная документация, объект и остальное. Государственный бюджет, государственный. Бұл жақта болса, добавить источник финансирования басасыз. Источник финансирования, да, например, госбюджет, государственный бюджет. Болса далее басқанда екінші страница атышыз. Екінші страницада бияқта болса ошол АГЗ-нің полный наименование жазасыз, адресімен қошу жазылса. Технико-экономические показатели жазать для ойсылықты. Главное, мол, жерді толтырсаңыз деп болды. Далее басып. Бияқта смета жағын біз алып сайтсек болған жоқ, бірақ болса бияқта оны можете пропустить, это белгілі жоқ. Бияқта болса вот добавление субъектов. Субъект болса бұл заказчик, заявитель, технический заказчик, анан генпроектировщик қош керек, да? Заказчик же заявитель деген бұл доверенное лицо технического заказчика. Технический заказчик деген именно АГЗ-де же АПУ-да ким жазылса ошол жазылат, бияқач. Ошондо бияқтан болса, например, выбрать субъект деп, выбрать субъект деп. Ана бияқта болса сизге пустой поле болот. Пустой поле, например, бияқтан добавить субъект деп туруп, тандайсыз же юрлицо, же индивидуальный предприятие, же физлицоны. Например, сиз өз паспортыңызды тапшырып атсаңар, физлицоны тандап, бияққа имя, фамилия жазып, телефон сейчас вот, и сохранить и выбрать басас. На бияқтан Асанов, Асан Асанович, к примеру. Бияқтан болса, его ставим как заявителя. То же самое надо проделать с остальными, то есть заявитель, технический заказчик и генпроектировщик. Бияқта технический заказчик бізге керек. К примеру, технический заказчик юрлицо болып қалса, тоже жазып толтырып, сохранить и выбрать такой. Ну, текст заказчик. То же самое с юрлицом. Юрлицо.
болбой калды го, үнү жок болуп. Аз болса біз ген проектировщикті қосатабыз как субъект. Сразу регистрация қылып таңдап атабыз да мұны. Ген проектировщикті таңдағаннан кейін бұяқтан ген проектировщик деп таңдайсыз. Ошондо бұяқта именно 6-чы поледе заявитель, представитель технического заказчика, сам технический заказчик, ана ген проектировщикті қосты. Бұяқта болсо телефон контактного лица, именно ким менен идинаяктуу суроо же бирдемке замечание алып калса, портал менен заявлениялар менен ошону жазыш керек да, ким тапшырып атат же ким менен байланыш керек. Далее здесь. 7-чи страницада состав проекта тандайсыз да. То есть кайсы разделдер аз колуңузда бар. К примеру, болсо көбүнчөсү болсо смета өтөт, биякта пояснительная записка, документация разная, там паспортные данные и все такое. Так, например, конструкция үчүн эти разделды тандайлык. Сохранить здесь. Сохранить баскандан кийин сиздин заявлениеңизде мындай черновик деген пайда болот да. Бул болсо говорит о том, что у вас проект еще не подан, но вы уже его создали. Ошондо болсо заявление киргенден кийин могул наименованиясын басып. Сиз биякта болсо жаңы эле толтурган информация турат. Биякта болсо асты жагында субъекттер, заявитель, генпроектировщик, же заказчиктер. Анан раздел документация өтөбүз. Раздел документацияга жаңы эле биз кайсы раздел проектно-сметной документации тандадык, ошолор көрүнөт. К примеру, пояснительная запискага биз болсо АПУ же АГЗ-ны киргизип койсок болот да. Например, мен жөнүндө любой файл возьму. Сиздики болсо бияктан, к примеру, АГЗ болот. Сохранить и подписать. Эрбол, кечиресиз, ушул файлдын форматтары тууралуу да кеңирээк айтып кетсеңиз. Форматтын файлдары аз жөнүндө. Өзüm bakıp sana atamda. Ошол. Про форматы, да? Сейчас я Ширине формат. баштабыз да. Сейчас я файл открою. Так. Здесь. Насчет электронных форматов самих документов. Болсо электронный формат документов согласно приказа жасалат. Ал приказ болсо раздел справкадан тапсаңыз болот. Ал болсо мындай деп аталат да, то что все проекты, которые чертежи, ал болсо PDF форматта болуш керек. Все, что текстовый, ал Word форматта же PDF форматта, Excel таблицалар ошондой эле PDF формат же Excel форматта болуп калат да. К примеру, если бирөөнүн объектин ачсак, сейчас. Начали. К примеру, мына заявлениянын биринчи заявлениясын ачып көрөт атабыз. Биякта центр семейной медицины дейт.
ушул жерде генплан, к примеру, генплан и архитектура. И конструктивное решение. Өз болса мындай болуш керек да, когда формируете файл сам, нужно именно, чтобы бир раздел, бир файл болуш керек да. К примеру, вот ошо, например, генплан AR деп, же CS деп. CS ачканда ичинде болсо өзү скан же электронный формат разделы болуш керек. То есть, например, вот биринчи, экинчи, үчүнчү страница болчу. Да, ар кайсы киргизсе болбойт да, бияка биринчи, экинчи, үчүнчү файлды киргизсе болбойт. То есть общий бир PDF документ, бир раздел болуш керек. Может эле башка разделдин үстүнө эле кириш керек да. Насчет электронных документов. Насчет электронных документов. Биякта болсо электронный документы можно прям само автокада же архикада чыгарса болот. Бирок болсо, если мондай подпись же скан жок болсо, информационно удостоверяющий листте койсо болот да, биринчи страница менен. Өз информационно удостоверяющий лист. Ал жерге болсо проекттин башына коюлат, могул перед титульным листом. Ал жерде болсо не проект, кайсы раздел, анан кайсы эксперт же кайсы именно исполнитель жазат, ошол кол коет да. Ошондо бул болсо ушу жерге бүт заявленияларды киргизип, Кезбес, подпись жөнүндө айтып кетсеңиз. Что-то этот мейки интернеттен мне этот менюлар кетип калды да, бар азыр тапсаңыз. Так, можно минуту, да, сейчас? Zoom, по-моему, завис. Так, мен угулатам, азыр кайра жаап бердим Zoom'га. Все пропало. Алло, угулатамбы? Угулуп атат, Эрбол. Улатас. А то меньки Zoom завис, у меня все пропало. Я не понимал, да, сейчас. Все, тогда
Жанагы электронный подпись, электронный документ боюнча маалымат берип коюн, анда өзү болсо электронный өзү электронный подпись, так, сейчас. Могу mun qarab ko'rdingiz, bu texnikалық pasport. Sizden abi başka tanımlıklar? Toplamca kısmı. Вот. Электронный подпись жөнүндө айтпайын. Өзү электронный подпись мондай флешка сыяктуу көрүнөт да. Называется RUTOKEN ECP 2.0 деген формат. Бул болсо эки фирма берет. UBR жана Dostek деген. UBR KG, Dostek KG деп интернеттен тапсаңыз болот. Ошол жерден получается вы приобретаете электронную подпись и регистрируете ее у себя на компьютере. Ал болсо неме ушул подпистер еще дополнительно соцфонд же налоговый порталында да колдонуса болот да. Ошон үчүн тапшырып атканда бухгалтериядан сурасаңыз болот. Если у вас электронный подпись RUTOKEN 2.0 бар болсо, ошону эле колдонсо болот да. Жок болсо, анда уже алыш керек болуп калат да. Ошондо для использования вообще самими электронными подписями биз болсо сейчас порталдын раздел справкасына барабыз да. Могул жерде раздел справка. Раздел справкада есть инструкция по работе с порталом деген. Ошону бул жерде 7-чи страницада кайсы программаларды компьютерге коюш керек, анан краткая инструкция по установке и работе с порталом бар да. Анан дополнительно еще видео инструкции бар ылдый жакта. Кантип коюш керек эмне программаны. И ылдый жакта кантип тапшырса болот өз заявление экспертизага. Так, ушул жерден биринчи получается драйвер RUTOKEN дегенди коюш керек. Ал болсо могул ссылка менен бассаңыз порталга ошо сайтына түшөсүз да. Бияктан болсо драйвер RUTOKEN дегенди загружать этип коесуз да. Бул өзү бесплатный эле программа, принять условия десеңер эле скачивание башталат. Ошон скачивание кылып, далее деп басканда компьютерге могул жерге RUTOKEN деген программа коюп калат азыр. Могул жерде. Панель управления RUTOKEN деген. Бул болсо өзү флешка компьютер көргөнгө да. Кийинки программа криптопровайдер деп аталат. Ал болсо тоже бесплатный эле. Ал VIPNet CSP деген именно RUTOKEN 2.0 деген подпистерге колдонулат да. Аны болсо тоже могул ссылканы бассаңыз порталга түшөсүз да. VIPNet CSP-ни. Ошону ылдый жактан именно маяк карагыңызда VIPNet CSP для Windows деген. Потому что иногда бывает, что биякта VIPNet CSP для Linux деген болуп калат да. Ошо сиз болсо именно для Windows тандаш керексиз. Биякта болсо 2-3 версия болушу мүмкүн, в зависимости качан өтөсүз. Ошол жерде маякта болсо обязательно немен караш керек да, совместимость с программами или версиями Windows деген. Могул жерден караш керексиңер. Мындай көбүнчөсү ошибка болот, то что урезанная версия Windows деген болот да, LTS по-моему называется. Ошол жактан болсо могул VIPNet CSP ал менен жакшы иштешпейт да, же болсо ошибка операционный система болуп кетет. Ошон үчүн силердики урезанная версия Windows болсо
Ол VIPNet CSP-ни койбой эле коюш керек да. Лучше Windows переустановить, андан кийин бияка VIPNet CSP-ни коюш керек. Например, VIPNet CSP мына бул стабильный версиясын мен азыр коюлган жөнүндө сизге мындай көрсөтөйүн деп атам да. Бияқта болсо согласен на условия деп, бияка болсо имя, фамилия жазсаңыз болот. Бияқта обязательно электронный подпись, электронный почтаңызды жазыш керексиң. Бияқта болсо галочка коесуз и отправитесь. Отправить дегенден кийин сиздин почтаңызга уведомление келет. Входящий. Почтаңызга келбесе, неме жактан карайсыз да, спам жакка түшүп калышы мүмкүн, же социальные сети деген жакка. Мына бизге келди, Webmaster Infotext деген. Шуну ачканда, биякта болсо ссылка на скачивание деп коет и ваш серийный номер деген. Ссылка на скачивание басканда программа скачивает. Ну, биякта анан көрсөтсөм болот, меники программа уже коюлган. Бияктан болсо программаны биринчи жолу ачканда, койгондо установка кылып, сизге болсо форма регистрация деген чыгат. Форма регистрация, анан выбираете регистрация деп, потом регистрация через интернет деп турду. Ошоктон болсо регистрация через интернет дегенде силерден полелерди сурайт да. Аякта болсо введите ваш серийный номер деп турат, введите вашу электронную почту деп жазылып турат. Электронный почта жака жанакы электронный почтадан койгонуз, ошону коесуз. Ваш серийный номер дегенде могул почтага келген серийный номерди коесуз. Анан регистрацияны бассаңыз, силердики зарегистрироваться. Потом болсо инструкция. Так, криптопровайдерді койгондон кийин дальше обязательно установка сертификатов и списка отзывов сертификатов деп коет да. Бул болсо как работает, например, öz электронный подпись, это особый метод шифрования деп коет да документа, чтобы когда электронный подпись менен койгондо силерден кийин бирөө болсо ичине изменение киргизбегенге. Ошондо болсо сертификаты и списка отзывов сертификатов обязательно коюш керек. Ал жерде 4 сертификат коюлат. 2 сертификат удостоверяющего центра корневого деген. Это обычно инфоком, же болсо цифровизация министрлигинин сертификаттары да. Экинчиси болсо сиз кайсы жерден подпись алдыңыз, например, УБРден же Достектен, ошоктан промежуточный удостоверяющий центр деп коет, ошонун сертификаттарын койсуңар. К примеру, биякта тоже ссылкалар бар, өз сертификаттарга. Например, УБРдин сертификаттары. Сиздики болсо, азыр болсо Кыргызстанда 2 версия RUTOKEN 2.0 бар, 2 ГОСТ деп коет да. 2003 жылкы вроде и 2012 жылкы. 2003 жылкы сертификаттарга сайт УБРден корневойлорду киргизсеңиз болот, ушу инфокомдордуку. Бул болсо Достектин подписьтери ушул эле используется, да? Басасыз и вот скачивается. Дальше, например, если вы УБРден алсаңыз, то подчиненный удостоверяющий центр УБР дегенде скачиваете. Вот басканда иногда браузерлер ачпай коет да. Ошондо болсо правой кнопкой мыши басып туруп, вот здесь открыть в новом окне деген басасыз. Бул болсо ошо УБРдин өзүнүн сайтынын ошибкасы да. Биз ушуну тапканбыз. Так. Бияктан тоже СОС подчиненный деген, это список отзывов сертификатов. Мындагы открыть в новом окне деп туруп, бияка басып туруп, интер бассаңыз скачивание болот. Бияктан болсо, например, ошо УБР сертификатына 4 сертификат койдук. Так, анан загрузка жагына барып туруп, аз болсо вручную койгон көрсөтөм.
Раньше болсо биз болсо атайын программа PKI клиенттиги менен жасачубуз, бирок болсо ал жаңы Windows обновление болгондон кийин көбүнчө функциялар иштебей калып атат. Биз билбейбиз эмнеге ал ошо ошибка болот да. Возможно, из-за того, что у нас этот официальный Windows эмес. Так, ошон үчүн азыр вручную көрсөтөм. Ошондо мына UBR сертификаттарын көрсөтүп атам да азыр. Мына бул эки корневой удостоверяющий центр, бул UBR достектикке бир эле да, иконку Infocom сертификаттар коюлат. Ошондо мына өзү сертификат корневой удостоверяющий центр Infocom. Муну правой кнопку мыши бассаңыз, мыякта установить сертификат деген болот. Установить сертификатты басып, открыть. Маяктан выбор текущих пользователей, ушундай эле текущий пользователь калат. Маякта автоматически эмес, поместить все хранилища, следующий хранилище. Обзор басып туруп. Маяктан доверенный корневые центры. Окей, баскыз. Далее готово деп. Маяктан болсо экинчи мына список отзывов сертификатов деп коет, тоже Infocom-дыкы. Андагы правой кнопкой мыши установить список отзыва. Далее поместить следующее хранилище здесь, обзор и доверенные корневые центры. Далее готово. Да, здесь окей, окей. Экинчи болсо промежуточный удостоверяющий центр сертификаттарын коесуз. Сиз болсо бияктан UBR же достектикин коесуз да. Примерно достектикин сразу коюп кетейин. Инструкцияда на достек. Достектикте мына раздел UC-синде сертификаттар бар да, мына биякта. Именно могул немен карайсыз. Сиз именно UBR-ден, достектен немени сураңыз да. Сиздики кайсы гос сертификаттар? Сиздики 2001-жылкы сертификаттар болсо, подпистин сертификаттары, то мону загрузка кыласыз да, на сертификат удостоверяющий центра. Бияктан списка отзывов тоже 2001-жылкыныкы. Мына ошондо биякта болсо мына бул болсо UBR-ден сертификаттары, именно промежуточный удостоверяющий центр. Бул экөө достектики да. Алар экөө окшош эле коюлат. Это биринчисин басып правой кнопкой мыши, установить сертификат, открыть. Далее текущий пользователь. Маякта болсо тиги да корневой удостоверяющий центр окшош, бирок болсо поместить следующее хранилище обзор дегенде могул жерде промежуточный центр сертификации деген тандайсыз. Окей, далее, готово. Биякта болсо список отзыва, UBR деген. Тоже правой кнопкой мыши, установить сертификат. Далее поместить следующее хранилище. Обзор деп туруп. Промежуточный центр сертификации здесь. Окей, далее, готово. Сиздики болсо сертификаты достека болсо 2001-жылкы ГОСТ менен то ушундай эле коюлат да, промежуточный центр сертификации деген обзор жактанчы. Аны экинчи вариантты көрсөтөйүн. Сиздики болсо если ГОСТ жаңы десе, аз достек жаңы ГОСТтор өткөзүп атат да, аякта болсо корневой удостоверяющий центр Infocom эмес, а уже Минцифры да, цифровизация. Ошондо болсо, например, достектикин көрсөтөйүн. Биякта болсо ГОСТты устанавливаете вот достек группы 2012-жылкы ГОСТ дегенде. Насып, бияктан список отзыва 2012-жылкы тоже. Инструкциядан караганда ылдый жакта биз ссылку на ГОСТы корневой удостоверяющий центра Минцифры берип атабыз. На удостоверяющий центр өчүбүз. Ылдый жакта мына список отзывов сертификатов и сертификат деген бар. Сертификаты скачивайте. Мыяктан скачать деп басып. И экинчини список отзывов сертификатов корневого удостоверяющего центра Министерства цифровизации. Список отзывов сертификатов. Скачать деп. Папкада. На биякта болсо то же самое 4 сертификат болот. Это эки
эки корневой достреш центр Министерства цифровизации мына 1 2 и бул болсо достектин жаңы сертификаты 2012 жылкы ГОСТ менен 1 бул деле тиги сыяктуу ойлой коюлат. Корневойлор корневойго, промежуточный достектики промежуточныйга. То же самое, например, на цифровой сертификат болуп коелук. Сертификат. Открыть. Текущий пользователь. Бул корневой болгондон корневойго коебуз, доверенный деп коет биякта. Вот доверенный корневой центр. Далее готово. Так, теперь список отзывов сертификатов корневого на CRLD файл. Сертификат. Далее поместить следующее хранилище, обзор. И бяка корневые центры. Окей, далее готово. И бяка эки сертификат достекам на ТГК 12 деген, на 22-28 деген. Достек сертификатына жаңы установить сертификат, открыть. Далее поместить следующий хранилище, обзор. Промежуточный центр сертификации. Окей, далее готово. Далее поместить следующий обзор. Промежуточный центр. Окей. Далее готово. Программа коюлду, сертификаттар коюлупту, эми болсо электронный подписти коюш керекпиз да. Ага болсо жанакы программа VIPNet CSP деген койгондон ачабыз. VIPNet регистрация болгондон кийин мындай болуп ачылат. Сиз болсо драйверди туура койсоңуз, мына RUTOKEN деген биякка чыгат да. Чыкпаса анда обновление басып туруп, могул жерден ул жактан RUTOKEN тандайсыз. Мындай сертификат чыгат, имя контейнера деп. Ошону 2 жолу бассаңыз, өз сертификат ачылат. Мына сизге кайсы кимге сертификат берилип атат, ким менен берилип атат. Биякта болсо каяка чейин, кайсы срокко чейин бул активен да. Ошону открыть деп туруп, открыть дегенде мындай сертификат ачылат. Мынактан установить сертификат. Жанакы список отзывов сертификатов корневые деген ушул жерден коюлат да. Баарын туура койсоңуз, мындай иерархия болуп чыгыш керек. Корневой достроящий центр, бул болсо меники жаңы ГОСТ сертификат менен болгондон Минцифрдын сертификаты. Сиздики болсо инфокомдук деле болушу мүмкүн. Бияка достектин сертификаттары жаңылары, анан менин сертификатын көрсөтөт. Общий идеяны биякта установить сертификат басып туруп, бияктан эчтекени тандап эле, далее готово деп койсоңуз болот. Уведомление чыгыш керек, биякта успешно установлен сертификат. Окей. Могул жерден чыккан сертификатты жаңа флешканы кошуш керек да. Көрүнбөсүн. Өз порталын көрсөтөйүн, жанакы тестовыйды. Дагы еще биякта болсо дагы немелер бар да. Плагин деген, бул болсо жанакы криптопровайдерде браузер менен иштегенге и расширение. Плагинди болсо ссылка, инструкция кошуп коебуз. Так, просто так сейчас.
CryptoPro деш керек та. CryptoPro. Ол плагин CryptoPro ECP браузер плагин деген басып тұрып. Бұл жерден ылдый жақта мына скачать CryptoPro браузер плагин. Мұны баса албаңызда, көбінчөсү мұны баса алып платный деп ойлоп чыгат. На самом деле мына могул браузер плагинди басыш керек. Браузер плагинди просто басып эле дали десеңер коюлат да. Ал болсо биякта программаңызда CryptoPro деп аталат. Мына коюп койдум. Бул жөн эле плагин да, бул ачылып эле болуш керек. Экинчи болсо расширение браузер деп коет. Аны болсо могул жерден 3 точканы басып туруп, настройкиге киресиз. Сразу можете 3 точка басып, дополнительные инструменты, расширение. Сиздики кайсы браузер болгондон ошо браузердин расширениясын деген менюсын издейсиз. Ошо жерден на CryptoPro extension деген коюп туруш керек да. Биздики болсо, если Google Chrome болсо, сиздики жактан могул 3 полосканы басып туруп, ылдый жакта интернет магазин деп басасыз. Аны интернет магазинден могул жерге англисча CryptoPro деп жазсаңыз чыгат. CryptoPro дегенде момундай расширение чыгат. Момундай иконкасы менен CryptoPro extension for Cadence browser деген. Ушуну басып, установить деген басасыз. Меники уже коюлду, ошон үчүн меники удалить турат. Сиздики болсо установить дегенде ал болсо расширение жагыбызда момундай көрүнүп турат да. Бул менен бүт программалар коюлгандан кийин заявление менен иштесеңиз болот. Жанагы кычкынекти ачып туруп, ичинен бир файлды кошуп көрөлүк. Документациясына кирип, записка. Бул болсо ошо видео инструкция контентине кириш керек. Азыр убактыңызды албаңыздан инструкцияда бар да, пошагово бүт жерден, например, исходный разрешительный эмне файлдар кириш керек. Биякта болсо көбүнчөсү доверенность, копия паспорта, документтер, которые проектке караштыруу документтери киргизилет да. Өзү проекттагы бияка уже ылдый жакка киргизет. Именно состав проекти кандай болсо, ошондой киргизилиш керек бияка. Исходно разрешительное деген это биякта АГЗ, АПУ, АТЗ дегендер киргизилет бияка. К примеру, бияка бир сметный документация менен бир киргизип коелук файлды. Там баскандан кийин добавить файл добавить дейт. Меру болсо ушуну эскилеп. Биякта эки вариант бар да. Сиздики болсо электронный подпись даяр болсо, бирок болсо келип калар учурда силер болсо өз проектти киргизсеңиз болот да. Андан кийин болсо колго койсоңуз болот. Мен азыр мен жөнүндө загрузить деп эле коеюн. Бул болсо порталга киргизип коет. Бүт файлдарды жогото албаш үчүн. Бирок кол коюлу элек. Экинчи вариант болсо сразу койгулуп салсаңыз болот. Бияктан подписать, загрузить. Сиз болсо бүт программаны туура койсоңуз, бүт браузер плагиндердичи, анда болсо сиздики моундай сертификат коюу чыгат. Канчанчы срокко чейин подписать.
Подпись обновления года у нас пароль. Ылдый кетти. Что-то у меня тут проблема с подписью, но примерно покажу, да? Ошондо болсо биякта болсо пароль жасасыз, именно конвертте берилет да. Ошол конверттен 8-значный же 6-значный пароль коюлат. Ошону биякта болсо окей деп басканда биякта галочка чыгат. Азыр мен көрсөтө албадым, мен подписим ошибка көрсөтөт да. Если же силер болсо электронный подписти кой элек жөн эле загрузить десеңиз, анан могул 3 точка менен басып подписать файл десеңиз болот. Ошондо подпись кошулганда ошол эле неме чыгат, сертификаттаңыз. Ошол сертификат тандап туруп выбрать дегенде сертификат менен электронный подпистен немеси чыгат. Деп ойлойсуз, кайсы подпись коетасыз, кайсы пароль менен. Аз проявладым и доступ менен подпись обновление кылгандан кийин пароль алмаштырып салышканга. Так, бүт баарын койгондон кийин бияктан бүт файлды загрузка кылгандан кийин могул жерден действие деп басып туруп сформировать форму заявления в формате PDF басасыз. Бул болсо бүт проектти киргизгенден кийин, бүт информация киргизгенден кийин акыркы действие ушул болот да. Заявление PDF дегенде сизге мындай неме чыгат, поле самого заявления автоматически сформированное. Муну болсо сохранить деп формат PDF, окей, басасыз. Яка загрузка болот, жасаңыз болот. Анан могул жерге исходный разрешительный дегенге добавить файл. Могул жерден заявление на экспертизу тандап, тип файловка, бияка добавить файл в очередь дегенден жаңы эле загруженный заявленияны тандайсыз. Открыть деп и загрузить или подписать, загрузить, басасыз. Кол коюлгандан кийин в конце могул отправить на рассмотрение басасыз да. Биякта болсо бирдемке толтурулбаса айтылат да, например, азыр мен колгон жокмун, некоторые документтерди киргизген жокмун да. Пример мына бияка жазылат, то что эчтеке документ киргизилген жок бул разделге же бул разделде электронный подпись коюлган жок деп. Ушунун баарын жасагандан кийин кайра заявленияны коюп туруп кетиш керексиңиз. Ошо заявление түшкөндөн кийин единое окно түшөт, единое окно комплектностьти карап сизге замечание же болсо принято в работу деп жазылат да. Ну, на этом, наверное, все. Лучше азыр суроо жоктон түшүнгөндө же эмелер жооп берейин. Суроолор бар болсо. Рахмат, Эрбол мырза, презентацияңызга. Бирок чындыгында моюнга алыш керек экен, бир аз кыйыныраак экен. Биз дагы мындай сөз айтып кетейин деп атам. Биз дагы ушундай эле кыйынчылык менен сталкиваемся, потому что
ну, сама методика работы с электронной подписями ушундай экен да. Телефонуңузда Көп программа коюш керек экен, ошо. телефонуңузда Телефонубуз. Мен мен өз телефонумду чытайм, бирок болсо единое окно чалсаңыз, аякта Аскат деген бола бар, ал батыраак түшүндүрүп бере алат да, то что мен экинчи портал менен кичине кармалып калып атам да. Бирок мен деле мага деле чалсаңыз болот, бош убагында жардам бере алам. Номерим 0700 195 200. Андан кийин болсо азыр единый окнонун дагы номерин чытап кетейин. Так, WhatsApp номери Аскат деген бола 0558 60 60 85. Ошо инструкция менен бир сыра көрүп алып, андан кийин чалсаңыз, чтобы мындай именно кайсы суроо деген өзү түшүнөсүз да, кайсы жагы түшүнбөгөндө мындай жардам бергенге. Рахмат, анда Эрбол мырза, биз суроо жооп көтөрүлсөк, азыр буга чейин чатка келип түшкөн суроолорду бир аз окуп берейин. Гүлбарчын деген катышуучу суроо жазып атат. Порталга катталгам дейт, бирок атымы өзгөртүү керек. Кантип кылса болот деп атат. Порталга катталган, бирок аты маякта болсо мына профиль деген жак бар да. Профиль дегенди басканда сиздин аты жөнүңүздү алмаштырсаңыз болот мына бияктан. Почта по-моему алмаштырылбайт, потому что именно почтага привязка болот да, бирок болсо аты жөнүңүздөн бияка мына администратор деп болсо там имя, фамилия бияка жазылат да, тип физлицо, юрлицо дегенди. И сохранить деп койсоңуз, ошо аты жөнүңүз алмашат. Бирок болсо көбүнчөсү портал менен биякта сам заявитель могу мындай понятие бар да, держатель аккаунта деген не задействован да в самом заявлении, потому что көбүнчө заявлениялар субъекты да болот да, өзү сам технический заказчик, исполнитель, заявитель у нас биз жактан. Анан генпроекттештен ушул субъекты да болот. Ушул жерден алмаштырсаңыз болот. Мисалы болсо сиз тапшырып атсаңыз, андан кийин болсо да башка бирөө тапшырыш керек болуп калса, ага доверенность түшүп калса, анда болсо, например, аккаунт общий айлык мүтүнкү болсо болот. Мол субъекттер болсо ичинен алмаштырсаңыз болот. Например, мына жактан например, мына заявитель деп жазып атат. Ушу субъекттерди ошол жактан редактировать деп туруп алмаштырсаңыз болот да. К примеру, мына как раз жазып тур. Деген. Ушул жерден, например, заявитель деп эле там имя, фамилия жазып, сохранить десеңиз болот. Биякта юрлицо экен. Анан мындай айтып кетейин деп атам, как бы инструкцияда отдельно жасайбыз го, чтобы не путать дегендей. Биякта болсо биз немени коштук да, возможность работать с заявлением нескольких пользователей деген. К примеру, айлык мүтү иштеп атса, бирөөсү, например, руководствосу кол коет, ал болсо кирип эле коюп кетиш керек. Сотрудниктер болсо өз заявленияларды киргизип, бүт заявление даярдаганга, алар болсо ушул заявленияга кошсо болот да. Ага болсо, к примеру, если юрлицо деп зарегистрировано болсо, то субъектиде сразу юрлицо чыгат. Бул болсо как организация каталып калат да бияктачы. Ошондо болсо могул жерден организациянын аккаунту менен киргенде сотрудники организации деген кирет. Ушул жерден мына бул получается өзү заявитель азыр. Ушул жерден добавить сотрудника деп туруп, жаңы физлицо же юрлицо кошсо болот да. К примеру, мына бияктан болсо жаңы там аккаунт создавать этип, бияка почтасын жазып, организациядан өзүнүн организациясын тандап, бияктан өзүнүн организациясы чыгат да. Примеру, Аксуевский айлык мүтү. Ну там выбрать деп, биякта Аксуевский айлык мүтү, ким, например, сотрудник, и ушуну жазсаңыз болот да. Ошондо болсо, например, Аксуевский айлык мүтүнүн заявлениясына доступ бар да, могул физлицонукучу. Ошону сохранить болот. Это как информация, просто ее отдельно сделаем, это
когда айлык мүтлөр уже жакшы портал менен иштеп баштаганда мындай суроолор да 2-3 киши иштеп атат разный проекттерге ошого мындай болобу чтобы 2 киши бул проект менен иштегенге, бир кишиси экинчи проект менен иштегенге деп бир аккаунт менен кирбегенгечи. Түшүнүктүү. Бир профилге 2-3 кызматкерди кошуп киргизип койсо болот да? Да, получается, бир юрлицо деп коет, бир организация аккаунттар, получается, айлык мүтү болсо бүт заявлениялар көрөт да, общий. Мол сотрудники дегендер өзү өз жагын жасап кылырсы болот. Ошондо айлык мүтүнүн башчысы көрөт да, кайсы объекттерге киргизилип атат, каяка кол коюш керек. Сотрудниктер болсо жөн эле мен тигини бүттүм, же бияктан замечание келди, кол коюп коюңузчу деп ушинтип айтып турат. Түшүнүктүү. Рахмат. Кийинки суроо Кадамжай ДМС деген жазылган. Саламатсызбы? Сурооңузду узата берсеңиз. Саламатчылык. Эрбол байке, например, ТСДны мен ушул сайтка киргиздим и через некоторое время изменения болду. Аны изменить этсе болобу или какой-то запрос? Заявление номерин айтсаңыз, сразу карап беребиз азыр. Нет, мы еще не заявляли, вот ушундай вопрос. Изменения, да. Например, давайте карап көрөбүз. К примеру, статустан есть замечание к заявлению деп единый окно айтат да. Ал жерден единый окно өзү эмне замечание жазылган тиркеп коюш мүмкүн, же болсо сизге чалып айтат да, например, там бул раздел жетпей атат, же тиякта информацию дополните деп. Там, где единое окно само может дополнить, оно само дополнит, но в основном там касаемо проекта замечания вот сейчас. Есть замечания к заявлению, например. А если вот проект приняли, все нормально, но через месяц... это уже замечание к проекту. Есть замечание к заявлению, например, некомплектность, же турамес информация, же там заявитель бирөө турат, бирок анын доверенности жок, же технический заказчик АГЗ менен нестыковка болгондо ошондон айтылат да. Это с нуля придется? Нет, если эки вариант бар. Если замечание к заявлению, то ошол эле замечанияны редактировать десе болот да, например, есть замечание к заявлению турат. Ол жерден редактировать деген кнопка болот. Редактировать басып, всю информацию можете поменять, то есть наименование, разделы, бүт барын алмаштырсаңыз болот. Жаңы разделдерди кошуп, жаңы разделдерди коюп полностью удалять файлдарды, ушундай. А если замечание к проекту болсо, уже экспертиза өтүп, работа алынып, замечание к проекту, анда болсо, силерге болсо проектный документация, исходный разрешительныйга доступ ачылат да. Өзү файлдарды удалять этсе болбойт, моякта галочка бар у вас, исчезнет просто. Бирок болсо, например, добавить файл деп, к примеру, сметада замечание берилсе, жаңы смета киргизиш керек болсо, сизге болсо баягы смета разделине бүт разделдерге доступ ачылат. Жаңы сметаны киргизип, например, смета обновленная деп, жакта болсо дата жаңысы менен так эле кол коюлат да. Кол коюп туруп, андан кийин болсо ылдый жакта прохождение экспертизага ол жерде добавить файл деп туруп, жакта замечание келет да, өзүчү биздин официальный. Жактан ответ на замечание басып туруп, добавить файл деп жанакы проектировщиктин официальный ответин коюп туруп, жактан кнопка действия менен отправить ответ на замечание деп жиберебиз да. Түшүнүктүү болду же дагы суроо бар? Да, спасибо большое. Так, рахмат Эрбол мырза. Анан бул жактан суранышып атат. Бул азыр кыйын экен деп атат. Видео инструкция болсо жакшы болмок эле дейт. Азыр ошо мурда болсо биз старый видео инструкция менен еще колдончубуз, бирок азыр последнее обновление Windows болгондон, же жаңы версия Windows'да ол PKI клиенттен так эле иштебей калды да, көп сонап болот. Азыр где-то бүгүн кечинде отдельно видео инструкция даярдап койдум. Бүгүн киргизем, инструкцияда кошуп коем да. Отдельно программа, каждая программа отдельно, порталды дагы жаңыртабыз го. Аны болсо эртеңки бүрсү күнү киргизем. Кайсы, например, кантип заявлениени тапшырыш керек,
кантип, если есть замечание к заявлению, кандай коюш керек, если есть замечание к проекту, кандай коюп кайсы жака прикрепление документов болуш керек, ошону да көрсөтөм да. Ну, инструкцияны киргизип коебуз. Азыркы убакта кагаз түрүндө дагы, анан электрондук түрдө дагы кабыл алынып атат, Кагаз түрүндө болсо это для частников, все, что вне бюджета деп коет, аны болсо по желанию. Бирок болсо мындай айтып кетейин, ну, бул жылы уже мындай шаги к полноценному переходу электронный формат кылып атабыз да. Могу экинчи портал ишке киргизилсе, акырын уже полный электронный форматка өткөзүп баштайбыз. Ошон үчүн силер батыраак могул электронный формат менен иштегенди үйрөнүп алсаңыз, өзүңүзгө да жакшы болот да, кийинкиденчи. Например, азыр ошо кыйын көрүнүшү мүмкүн, бирок болсо облегчение кылып атабыз максимально кандай возможно. Бирок болсо когда иштеп баштагандан кийин, например, укстар көбүнчөсү ушундай эле суроолор болчу да, кантип иштеш керек, аябай оор болуп атат деп. Бирок болсо уже иштеп алган укстар бизге келбейли. Бизден бияктан единая окно кирбейт, мындай неметпейт да, келбейли да, өзү портал менен сразу тапшырып эле, портал менен сразу карап берилечи деп. Например, мындай функция бар да, бизге единое окно заявлениялар силер толтуруп атканда эле көрүнөт да. Анан единое окного чалып сурасаңыз болот, например, мен толтуруп атам, мында тапшырайын деп атам, маякта карап бериңизчи эмнеси жетишпей деп. Анан единое окно убактына карай бош болсо, ал болсо көбүнчөсү 3-кө чейин приемдо иштешет да, аркы жакта бумажный формат. 3-төн кийин бошоп калышы мүмкүн. Ошол жактан сурасаңыз болот да. Мына тапшырайын деп атам, мына формат ченебик толтурат, анан мындай заявление дагы кайсы разделдер кошсо болот деп. Рахмат. Кароо мөөнөтү боюнча дагы канча күндө каралат, жыйынтыгы канча күндө чыгат, ошолор боюнча дагы. Биякта начальник отдела единое окно бар, бирок мындай барганда 3 күндө, тапшырылгандан кийин 3 күндүн ичинде жооп берилет да, кабыл алынды же замечание барбы. 3 күндүн ичинде кабыл алынса, сразу заявление, сразу договор жасалат. Договор болсо электронно сиздин порталыңызга түшөт. Могул жерде сейчас көрсөтөйүн сразу. Эрбол, саламатсыздарбы? Мен дагы толуктап коеюнбу, Мына Ташанова Айдан Туратбековна деген начальник отдела единое окно. Терезенин бөлүм башчысы болом. Кароо мүнөтү 3 күндүн ичинде биз проектини толук болсок, договор чыгарып, сиздерге кабарлашыбыз керек. Договор чыкты, кол коюп, кайта бизге жөнөткүлө депчи. 3 күндүн ичинде. Толук болбосо, жанагы Эрбол айткандай эле, есть замечание к заявлению деп сиздерге жөнөтүп, телефон менен байланышып, эмнеси толук болбой калды, силерге маалымдайбыз. Рахмат, Айдан Туратбековна. Түшүнүктүү, суроого жооп жакшы эле болду го дейм. Урматтуу айыл өкмөт кызматкерлери, кесиптештер, дагы кимде кандай суроо бар? Менде суроо бар, уруксат берсем болот, уруксатпы? Айыл өкмөтү. Кубанычбек мырза. Мен мындай кайрылып атам да, мен именно ушу көйгөй менен жүрөм да азыр бүгүнкү күндөчү. Бизде билесиздер, стимгрант деген бар да. Ошо стимгрантта именно ошо заключение менен да. Уже алардын да мөөнөтү бүтүп атат, жабып атат да. Мен эми кыскача айтып коеюн, ушунун айынан именно силер азыр жаңы системаны киргизсеңерби? Ушерп кылып атсың, 4 миллионго ушерп кылып атсың деп мен ушундан выговор почти алган жатам. Мен проблема мындай болуп атат да, бул жаңы кирип аткандан кийин сиздер хотя бы бир могу өкмөттөрдө мындай специалисттер да болбойт. Мисалы мен алыска айыл өкмөттө турам. А мындай айтышниктер да жок. Ал дагы единый окного бир эмес 2 жолу бардым. Атайын Бишкеккечи. Муну көрсөтүп коет, кайра келесиң, үмүт берет. Бир какой-то бир биздин проектти өтүп алганча силер бир мындай бир встречный барбайсыңарбы? Тиги эмеге Нуркамал эжеге барасызбы? Өткүзө албай атасыз бизге. Ооба, өткүзө албай кыйналып жүрмүш ушул боюнчачы. Же айтышнигибиз жок аяктуучу. Анан мен могу биз талаштан чыгып атам мен сизгечи. Могу Нуркамал эжеге да бардым да. Барсам ал колун жайып коет, мен эчтеке кыла албайм, кечирип кой деп коет.
Биз мурда ошол жерге барып эле өзүбүз чуркап, пожарныйга өзүбүз чуркап, бүт баары заключение yazып келип, мынакей бүттү кылып элек да. Азыр жөндөн жок эле мынакей 4 миллиондон биз ущерб болуп атабыз да. Бүт проект бүткөн баардыгы. Баягы могу технический жактан кыйналып атабыз. Действительно, айтыш негизи жок болупчу. Уже мен чуть не өзүм айтышым болгон калдым ушу артынан чукуп отурупчу. Анан бир заранее окуу кылсаңар болмок да ушунучу бизге. Ар бир өкүмдү жөрөтө элек жакшынакай кылып туруп. Сайтыңарда көрдүм жанагы видеолордучу. Чийки чынын айтсам, мен ошо менен чуть канча жолу кирип чыктым ошого. Чийки жазылган бүт баары. Биз эми кыйналып атабыз бунун айынан,чы. Ошон үчүн бизге мындай заранее берсеңер болмок да, мындай болот деп биз айтышыңдар даярдайт элек. Резкий болуп калдым, мен чын айтсам азыр жаның ашып атат да, жөндөн жок эле. Бүт даяр турган проекттер мен күйүп атам 4 миллионгочу. Ушуну эмне кылсак болот? Бир жолун таап бергилечи. Сиз аракет кылдыңызбы тапшырганга? Рахмат Кубанычбек мырза. Айдан Туратбековна 2 жолу мен аракет кылып жүрүп, кайра повторно берген кемчиликтерди кайра толуктап бер депчи. Мен ошо мен азыр чуркап жүргөм, чын айтсам. Просто мен бердем этип атканыбызчы, биз мөөнөттөрүн күйүп атабыз да. Тияктан Steam грантта бар, ограниченное время. Адан кийин извини деп коет, алар жабып коет. Проектный организация кайсы? Май өкмөтү Манас району. Жок, проектная организация. Проектini ким чийди эле? Проектни Таластан чийген, Таластан ошо тендер менен уткан да, ошол жерде тендер менен утушкан. Биз тендер объявить эткенбиз да. Аны утуп, анан ал проектни өткөн. Кем каршылыктары бар экен, действительно кичинекей. Айыл өкмөттөр тапшыра албай, кыйналып атсаңыздар, сиздер проектный организация силерди сопровождать этиш керек до выдачи заключения. Ошондуктан силер доверенность на проектную организацию должны сдать. Они обязаны вам заключениени алганга чейин сопровождать этип бүт замечанияларын баарын ушу айыл өкмөттөр кыйналбастыктан замечанияларын оперативно устранять этип киргизип эме кылыш керек. А сиз тапшыра албай атканыңыз доверенность берип коюңуз тиги организацияга, проектный организацияга. Алар аракет кылып тапшырсын. Понял. Но уже поздно, конечно, рахмат. Дагы кандай суроолоруңар бар? Биз тараптан жардам берилдиби? Талас айыл өкмөтүнө. Саламатсызбы? Району просрочка айыл өкмөтүнө жазып. Мындай окууларды негизи офлайн кылсаңар жакшы болмок экен да. Жазылыш материал берип, окутуп чында азыр оңойго келбейт да. Тем более чын байке өйдөк айтып кеткен же Steam грант бизде да ошондо көйгөй жаралды да. Мурун ал жок эле өтүп кетчү да, анан на доработку жөнөттү, ошол экспертизаңар жок депчи. Заранее ошондой электронный порталга өткөнүбүз уже 2009-дан бери бюджетный организация, бюджеттен каржыланган бүт объекттин баары 2019-дан бери электрондук түрдө кабыл алуу. Жок, айыл өкмөттөр менен биз группа бар, район эмес, полностью республика боюнча. Андай Steam гранттан сурачу эмес. Биз канча жолу жазышыбыз, андай сурачу эмес анан мындай бир эме мындай информация түрүндө берип, мындай сурайт, жылдын башында же аягында ушуну окула деп койсоңуздар жакшы болмок экен да. Алдын ала маалымат берипчи. Просто ушуну требовать этип эле көбүнчө проекттер чында өтпөй калды. Биздики да өтпөй калды да ошон үчүн. Кайсы айыл өкмөт болуп атат? Ысыгат айыл өкмөтү. Просрочка айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү напрямую айыл өкмөтү угуп турсаңыз, напрямую айыл өкмөтү бизге через портал очень редко сдают да. Обычно проектный организацияга доверенность берет, проектный организация менен биз иштешип жүрөбүз, иштешип калганбыз, алар кантип тапшырууну электрондук түрдө тапшыруунун баарын билишет, ошон үчүн азыр уже айыл өкмөттөр өздөрү тапшырып атыптыр да, мындайча алып келгенде. Ал ошо биз негизи доверенность берип койгонуңар жакшы да. Мындай болуп да, бизде тендерден качат да ошолорчу, анан тендерден утуп алган
утулгандар анан алар өзү түшүнбөйт да эмнени тире биз ошондой бизде эмени сурап атат десең алар билбейт эмне жазашты даже мисалы ошол болот да анан чайнап эле силер жазашыңар керек ортодо ким жазайт өзүбүздүн көйгөйүбүздү сизге айтып атабыз да Туура айтып атат коллегам, мына именно бизде да ушундай. Туура айтты коллегам. Эң туура сөз. Негизи быйыл көп ушундай көйгөй болду да бүт эле айыл өкмөттөрдө. Былтыр негизи мындай документтер суралган эмес, эч кандай. Болгону архитектурада заключение алчык, архитектура жооп берчи. Азыр болсо архитектура силерге жиберет, силерге барганда деген мен түшүнүгүм боюнча жаңы строительство болсо силер полностью сметаны карайт экенсиңер. Аны кайра сметчиктер караш керек экен, а сметчиктер болсо билбейт анычы. Десе де кылгысы келбейт да эч кандайчы мунучу. Ошондуктан быйыл көп эле проекттер өтпөй калды, анткени жылдын башында бизге башкача установка берген, а жылдын аягына келгенде такыр башкача болуп калды. Ошондуктан муну или алып эле салыш керек да негизичи, или болбосо түзмө-түз сметчикке жүктөгөнгө силер кандай бир эмени уставды же законодательство боюнча аларга бекитип коюш керексиңер да. Саламатсыздарбы? Биз Талас областынан Манас районунан Кайыңды айыл өкмөт. Биздики тоже жана Кубанч байке айткан, Кубанч мырза айткандай, кысым грантыбыз ушерке учурап атат да, почти 4 миллионго. Госпроект алдын ала эскертилбей калды. 2022 жылы экспертизаны бул бияктан электрондуу эмес эле алганбыз да. Нуркамал эжеденчи Таластан эле. Азыр бардыгын бумажный вариант Минфинге тапшырып жөнөтүп койдук. Ошол экспертизанын заключениясын ала албай атабыз да. Азыркы биздин коллегаларыбыз айткандай эле аябай эле кыйналып атабыз. Канча ушерп алдын ала окуулар болсо бир жөн болбой калды, эскертүүлөр болбой калды. Жылда эле жасып өткүзүлгөн стимгрант проект ушундай болуп атат да. Эми далбас канча бара болуп атабыз, өтпөй атат. Эми убактысыз болсо өтүп кетти стимгрант проект. Силер электрондук түрдө тапшырганга аракет кылып атасыздарбы? Ооба. Үстүнө Эрбол айтып кеткендей телефон бербедиби? Аскат деген биздин технический эмебиз бар. Ошого чалып эмне кыйналыштар болуп атат, бүт түшүндүрүп берет. Эми аякта деген Шаарда болсоңуздар бияка бирдиктүү терезеге кесип бияка түшүндүрүп беребиз бир компьютер менен. Областта специалисттер жок, ошондон кыйналып атабыз да. Проект чиген көп специалисттер жетишпейт да биздечи. Силер единое окно да бир эле телефон бердиңиз, азыр республика боюнча чалышат. Телефонду ала албайсыңар, постоянно занят болот азыр кетет ошон үчүн мындай көбүрөөк телефондор берсеңер болмок экен да, специалисттер көбөйтсөңүз болмок экен, потому что азыр сиздин эмеңиз укту баары чалат азыр вопростор боюнча. Республика деңгээлде болот да. Алдыда коллегалар айткандай эле туура ушундай эме күтүп атабыз да, кыйналып атабыз да. Бир канча суммадан калып атабыз, бир объектсиз, чоң объектсиз калып калып алып келгендечи. Эмне кылабыз билбей, убакыт болду, өттү, быйыл мынакы өтпөй калды да, калдык быйыл. Азыр ысык атадан да чалып атат да, бир эле райондон эки айыл өкмөттө ушундай калып атабыз да. Саламатсыздарбы? Рахмат, урматтуу кесиптештер. Суроолорду кыска берсек, анткени бир аз эле убактыбыз калып атат. Айдан Туратбеков, бул азыркы жогоруда айтып кеткен кесиптештерибиз сунуш берип атат да. Ушул онлайн окууларды офлайн өткөрүп бере аласыздарбы? Жок дегенде бир райондон 2-3 айыл өкмөттөн бир кызматкерлер үйрөнүп алса, алардан көрүп башкалар үйрөнүп алса болот эле деген сунушту айтышып атат. Ошол офлайн окуу боюнча бир аз маалыматыңыздар болсо, эгер уюштурулса кайсыл жерде уюштурулат, кимдин базасында уюштурулат, ошол боюнча бир аз айтып берсеңиз. Мен бул сунушту жазып алдым, анан биз өзүбүзчө Эрбол менен сүйлөшүп анан кабарлап коелу анда. Айтып кетейин деп атам, ошол Эрбол кошулуп айтып проблема боюнча мындай да, жана айтып аткандай, азыр болсо көбүнчөсү предложение собираем, какие проблемы дегендей. Ошон үчүн жанагы инструкцияларды отдельно бөлүп коюп атабыз да. Ошондо болсо видеоинструкция как такой онлайн тренинг болуп калат да. Кантип коюш керек, эмне кылып коюш керек, каждый пошагово
каждый программаны отдельно тапшырып атканда эмне кылып коюш керек, например, отдельная инструкция кантип проектный сметный документация көрүнүш керек, кантип толтуруш керек, ким кылат, кимден сураса болот, например, там PDF кылып атканда сканербы же болсо сотка менен тартып бул дегенде информационный устойчивый кантип коюш керек дегендерди. Ошону мындай отдельно кылып, ошол жанагы YouTube же инструкцияларга кошуп кетсек, думаю, могу боюнча вопростор алыш мүмкүн. Бирок болсо насчет отсутствия специалистов, жанагы установка боюнча аз болсо ошо эки специалист болот да, экөөбүз ошо занят болгондо это значит башкаларга жардам берип атабыз. Установка көбүнчөсү мындай инструкцияны карабай эле сразу эле чалып эле мага коюп бериличи дегенден ошон үчүн көп убакыт алып калат да. Ошон үчүн мындай көп убакыт албаганга сиз болсоңуз жаңы инструкция коюлгандан ошондон пашага коюп көрүп, анан коюлбаса бизге как специалисттан мындай оңойрок болот да, батыраак просто ошибканы исправлять этип коюп кеткенге. Ошону суранам да. Рахмат. Дагы бир сунуш, ошол инструкция боюнча кечиресиз. Ошол инструкцияларды мүмкүн болсо эгер кыргыз тилинде дагы жасалып калса жакшыраак болот да. Аны дагы ошо айтылды. Биздин актор менен сүйлөшкөнбүз, ошо кыргыз тилинде дагы инструкцияны перевод жасап берип, андан кийин полностью мындай жанагы терминдер менен кошо коюп кетебиз да. Чоң рахмат. Азыр бул жактан дагы суроо берем деген бар эле. Galaxy A30s сиз суроо бересиз? Мен жанагы сунушка кошулат элем, бир офлайн кылып жакшы түшүндүрө алсаңыздар, биз жакшы маалымат ала албай калдык да. Рахмат, макул. Бул сунуш берилди. Дагы кандай суроолор бар? Биз ушуну жакшы уюштуруп алсак аябай жакшы болмок экен. Эми ошого офлайн окууну мүмкүн болушунча эртелетип берсеңиздер, август айына чейинче жакшы болот эле. Офлайн деген онлайндан мындай, мне кажется, не отличается, если отдельно каждая инструкция мындай отдельно жасасак. Азыркы жаңы второй этапка өтсөк, бул совсем башкача болот да. Да, у нас Аны да түшүндүрө кетишибиз керек да. Жана презентацияда көрсөтүп аткан экинчи этап бар. Ал болсо жерде жанагы бүт сунуштарды карап, биз Чүй менен Бишкек шаары менен өткөзгөндөрдүкүн. Аяктан болсо могу электрондук подпистерди жойдук да, мындай оңой кылып койдук. Ал болсо регистрация болгондо сразу облачный электронный подпись берилет да. Ал экинчи этап иштей баштаса бул эме порталыбыз токтойт да. Мурункуларды иштерин бүтүрөбүз, анан токтойт да, туурабы, Эрбол? Туура айтамбы? Туура. Экинчи портал иштегенге иштеп баштаганда полноценный режим деп коет, штатный. Анда болсо бияктагы портал объекттер бүт консервация болуп, өз портал доступен болот, доступта ачык турат да. Бирок болсо заявление көбүнчө тиги портал менен тапшырылат. Ал порталды болсо биз тестовый режим бүткөндө Союз местного самоуправлениеге ответке чалып, бир дагы бир жолу уюштурабыз го, алга көрсөтүп, бир оңой болду же кайсы жерге дагы кандай кириш керек предложенияларды чогултуп, андан кийин болсо запускать койдум да. Ооба, урматтуу коллегалар, менин айтарым, бул порталды азыр силер офлайн үйрөнүп алып, баарын билип алгандан кийин экинчи этапка өтсөк, ал кайта башынан эме болуп калат да. Ал кичине мындан оңоюраак деп көрүп тестке катышкандар айтып атышат да. Ошон үчүн азыр пока бул менен эптеп иштеп туралы, анан экинчи этапка өткөндөн кийин, может быть, офлайнда ошондо кылабызбы, Эрбол? Мындай айтып кеткенде, ошон үчүн экинчи этап мындай билбеген кишиге аябай эле мындай тоже ушундай эле оор болуп мүмкүн көрүнүшү. Ошон үчүн азыр болсо как бы инструкции көбүнчөсү электронный форматты, проектный сметный документация кандай электронный иштеш керек, информационный устойчивый лист дегенде, электронный подпись дегенде көбүнчөсү ошол жака аякта электронный сатып алып айтып
Ал жерде болсо электронный подпистер баары акысыз, ал болсо инфокомдо жанакы электронный жаңы формат паспорттор болот го, ошол менен кошо берилет. Дагы при регистрации инфоком разработчик айтып атат, что регистрация учурунда электронный подпись акысыз сразу аккаунтка привязка болуп берилет. Рахмат. Эрбол мырза, анан мөөнөттөрү боюнча экинчи порталыңыздардын качан тестовый вариант берилет, анан боевой качан өткөрүлөт, ошолор боюнча дагы. Бул болсо Госстройдун чечими болот, бирок болсо инфоком апрелдин ортосунда бизге тестовый режимге берилет деди. Тестовый режимде болсо биз бияктан Чүй Бишкектин уже биринчи портал менен иштегендерди чакырып биз эле көрсөтүп, алардан чогултабыз да. Андан кийин болсо ошо тестовый режимдин сизди чогултуп, общий биз эле көрсөтүп, дагы кимде кандай суроолор бар, ошолорду эметип, кимде кандай идеялар бар, ошолорду киргизгенге аракет кылабыз. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Дагы кимде кандай суроолор бар? Кошумча. Саламатсыздарбы? Азыр жогоруда айтылып кетти да, жанагы ПСДны даярдаган адамдарга жүктөгүлө деп. Аны биз башында жарыя бергенде аларга талабына койбогон болсок, азыр кошо албайбыз да. Ошон үчүн азыр биз өткөн жылдагы ПСДлар менен убара болуп атабыз. Ошого азыркы учурда жардам берсеңер, ар бир райондордо, областта бар го экспертизалар. Ошол жерлерден бир специалисттерди даярдап, ошол жактарга коюп берсеңиздер, биз областтан барып окуп үйрөнөлү ошол жерде. Рахмат сурооңузга. Айдан Туратбековна, Эрбол. Ушул суроо боюнча, получается, электронный документ кантты толтуруу боюнча, бул, конечно, этот жетекчилерге суроош керек, но, я так думаю, проект тапшырып атканда, сиз болсо проектный организацияны уже проект жасап бер дегенде, ал болсо бумажный берсе, точно айта албайт экенмин, кандай, наверное, лучше к руководству обратиться. Но если еще проект жасалып атса, например, ал тендер утуп еще проект жасап атса, ал электронный форматы, алар и так эле компьютермен чет, там бар. Электронный форматтар алар уже бар. Алар, наоборот, акчасы королбойт да, бумажный форматты распечатывать этип чыгарып өткөрүнчө. Алар болсо ошол эле PDF форматка өткөрүп, мен заказчикке бергенин, думаю, оңойрок болот да. Бирок болсо биз совещание өткөзүп атканда тоже вопрос болот да, о том, что, например, айлык өкмөтү заказ кылса, анан проектировщик дополнительная оплатага электронный формат сурудут деп. Бирок болсо бул ошо айлык өкмөтүнүн анан проектный организациянын ортосунда деген иш, бул болсо сүйлөшкөнгө билинет да. Бирок болсо мындай айта кетейин, электронный формат ал наоборот, мне кажется, оңойрок да, потому что алар и так электронный форматта баарын жасашат. Анан жөн эле бумажный кылып бердим, а электронный бербейм деген мындай туура эмес деп ойлойм. Кечиресиздер, алар электрондук вариант берет. Электрондук вариантта да биздин макулдашылган печаттар жок болот да, архитектура менен, РЭС менен, пожар менен макулдашып печатташтырабыз да. Ошондон кийин кайтадан эле PDF вариантка өткөзүшүбүз керек. Анда айта кетейин, туура сиз айткандай ошол жагын болсо, именно немеден карагандачы, биз болсо кичине астыраак чыгып кеттик да. Общий смысл мындай болчу да, то что алар жанагы печать, электронный документтерин биз портал киргизгиче, алар может тоже портал же бир какой-нибудь сервис жасаса болот, жакшы болот эле деген. Биз аларга тоже письмо мурда жазганбыз. Бирок болсо азыр единственный выход — это который согласование жагын либо сканер кылып, либо мындай жакшы фотоаппарат менен мындай сүрөткө түшүрүп, андан кийин портал жанагы проекттин ичине киргизген деп оңойрок болот го деп ойлоп атабыз да.
именно макулдашкан жагын, Именно согласование жай печать жактарын. Обязательно керек да. Макулдашкан жагы оригинал болуш керек. PDF-ке өткөрүлгөн. Ушул программадачы ошо макулдашылган же организациялар деле электрондук подпись койсо болот турган кылып иштесе болбойбу? Биз алганда ошол кайсы жака макулдаша турган болсок, экспертизага бергенде эле аларга деле берсек, алар электрондук подпись берсе, биз госэкспертизага электронный берсек. Бумажный варианты акыркы заключение алгандан кийин анан бумажный вариантын алып коюп ала турган болот. Ошентсек болмок, бирок архитектура эч кимиси тиги электрондук эмеге өтө элек. Ошон үчүн бумажный сизден кабыл алып, бумажный печатьти, согласованияны бумажный кылып берип атышат да. А биз Эрбол айткандай, биз электрондук порталга биринчи өтүп кеткен себептен биздин талабыбыз электронный тапшыргыла деп атабыз да. А тигилер болсо сиздерден бумажный алышат да, туурабы? Бумажный алат. Ооба. Электронный биз жөнөткөндө алар электронный подпись басып бере албайт да. Барсаң обычный эле подписти басып жөнөтөт. Ошону азыр мына архитектура ошого өтө элек биз өттүк деп атпайсыздарбы? Архитектурага ошо талапты ким коет? Кимдир бирөө коюп ошо бардыгын электронный өткөзүп берсе, айыл өкмөттөргө да жеңил болмок да. Биз архитектурага алып барып бир күн таштайбыз, РЭСКе барабыз, андан кийин пожарныйга барабыз. Ар биринен бастырып келип, анан сканерлеп кайта ошондой убакыттар өтүп атат да. Ошону талапты ким койсо болот, ошону бир тарапты карап койсо жакшы болмок да. Бир аз айтып кетейин, бул жерде так, сейчас приказ бар. Бир саат кабылданат. Приказ азыр экран көрүнүп атабы же көрүнбөй эле? Көрүнүп атат Эрбол. Биякта болсо приказ Госстроя бар болчу да, 2019 жылкы. Ал болсо ол архитектурный службаларга тапшырма берилген, бүт берилип аткан жанагы АПУ, АГЗлерди электронный форматта бериш керек. Все, что идет через согласование сейчас. Ал боюнча получается, АГЗ, АПУ берилип атканда, ал электронный форматта силерге сканер кылып берип, мындай диск же электронный носительде бериш керек. Бул жерде айтып аткан, территориальным управлением по градостроительству и архитектуры государственного учреждения Бишкек архитектура с 1 ноября параллельно с бумажным вариантом документов на проектирование прикладывать документы. Сейчас. Выдавать сканированные варианты вышеуказанных документов с подтверждением электронными подписями. То есть өзі приказ Госстроя бар да, 2019 жылкы. Ушул жерден эле бизге ошо электронный формат боюнча алыла деген ушул приказ чыккан да. Ошо. Ошон үчүн силер болсо архитектураларга барып, силерге АГЗ бумажный берип атса, ушу приказ катары электронный формат сурасаңыз болот. Архитектура баары айтылган, электронный формат боюнча сканер кылып берген. Бирок болсо жанагы согласование с пожарными службами бул башка ведомство, аларга болсо биз уведомление катары ошо 2019-20 жылы бергенбиз, бирок болсо ошо ал башка организация болгондон биз ага мындай приказ беребиз. Суроо берсем болобу? Кубаныч мырза, бериңиз. Эрбол мырза, мындай кылсак, бир мындай проблема болуп атат да, ошолорду тактап алайынчы дедим эле. Жанагы проекттин баары А3 формат менен жазып атпайбы? Бүт проектировщик. Ошол жадагасы ошол сканерде иногда проблема болот да, мен 100 чакырымга барып туруп сканерди этем. Анан менде бир идея болуп атат, ушул болобу өтпөйбү деп. Телефонго эле приложение коюп алып PDF форматкачы. Ошону силерге тиркесем өтпөйбү? Телефон менен эле сканерди этип алып туруп, а то мен 100 чакырымга чейин барам тиги сканерди сеттенгечи жанагы А3 форматка. Ошону айта кетейин, мындай фотографировать этсе болот. Телефонуңуз жакшы мындай четко фотографировать этсе,
сынак программа PDF атпайсызбы, анда болот. Биринчи убагында биз портал иштеп атканда ушундай жөн эле соткалар менен айлык өкмөтлөр тартылып атканда кабыл алчубуз. Бирок болсо ошол требование то, что бир PDF, бир раздел болуш керек. К примеру, силер болсо архитектурный частьти сүрөткө түшүрөтсаңар, ал бир файл AR болуш керек. Ичинде болсо биринчи, экинчи, үчүнчү страница болуп кетиш керек. Ошондо сүрөткө түшүрөтканда бүт штамптары немесе мындай көрүнүштүү болуш керек да. Анан могу мелкий запистер болот ичиндечи, там размеры, расстояние ошолорду да. Ошолорду да мындай жакшы освещение менен сүрөткө түшүрсөңүз болот го деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, дагы кимде кандай суроолор бар? Убактыбыз аяктап баратат. Дагы 5 мүнөт убактыбыз бар. Эгер суроолор жок боло турган болсо, Эрбол мырза, бүгүнкү онлайн жолугушуубузду аяктай берсек болот. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунан ошол мамлекеттик экспертиза департаментинин директору Эркебай Айдарбековичке ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле сизге, Эрбол, жана бирдиктүү терезе бөлүмүнүн башчысы Айдан Туратбековнага ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда айтып кеткендей, ошол биздин сунуштарды эске алсаңыздар жакшы болот экен. Анткени экинчи жаңы порталыңарды ишке киргизерден мурун ошол онлайн, офлайн сыяктуу окууларды уюштуруп, сиздердин кызматыңарды, мындайча айтканда, ошол айыл өкмөттөр, шаар мэриялары, айрыкча региондордон келип окуп, либо өзүңөр барып окутуп берсеңиздер, булардын жумушу оңоюраак болот эле да. Анткени баарыбызга белгилүү, негизги жумуштар, негизги баягы куруу иштери, негизги эле биздин жарандарыбыз ошол же шаарда, же айыл өкмөттө жашайт да. Ошон үчүн ушул сунушту сөз эске алууңуздарды суранабыз. Бүгүнкү ушул онлайн окууну уюштуруп берген үчүн силерге чоң рахмат. Мүмкүн болсо дагы ушул сыяктуу окууларды уюштуруп, биз менен бирге ушул керектүү маалыматтарды берип туруңуздарды суранып кетет элек. Силерге чоң рахмат. Рахмат. Макул, каалдык анын баарын бирок болсо мындай айтып кетейин. Союз мест самоуправления, если дагы бир конференция болсо макулбуз, онлайн окууга. Жакта болсо биз именно кайсы айыл өкмөттөрүн билбейбиз да. Ошон үчүн если контакттарды калтырып же болсо уюштурам десеңиз, мындай отдельно инструкция кылчу. Например, бүгүн болсо мы же мындай общий форматтар өтүп кетпедикпи? Обязательно, например, именно могу программа коюу боюнча бүгүн онлайн обучение болот десе, өткөрсөк эле болот да. Бизге наоборот жеңилдек да, чем отдельно каждому түшүндүргүчө общий онлайнда. Бирок болсо ошо бүгүн бул жумада бүт инструкцияларды сиздин сунуштарыңызды кабыл алып алмаштырайлык. Андан кийин болсо уже ошо менен карап, суроо болгондо обучение өткөрсөк болот деп ойлойм. Анан бул жакта дагы бир сунуш түшүп атат. Порталды кыргызча да кылып койсоңуздар жакшы болот эле деп атат. Анткени чындыгында портал орусча экен, инструкциянын баары орусча, расмий тилде. Анан Эрбол мырза, сизден азыр суранып кетет элем. Телефонуңузду ушул демонстрацияга ылдыйракка түшүп, телефонуңуздарды, байланыш телефондорду жазып койсоңуздар, айыл өкмөттөрү сиздерге ошо түз байланышып, керектүү суроолорун билип алыш үчүн. Телефон кайсы жагында? Могул файл ачылып турат да, Word. Ошол жагда эле. Ылдый жакка түшүп, баарын көрө тургандай кылып туруп, телефонду жазып койсоңуздар. Бул сиздин номериңиз,
Анан дагы бир неме WhatsApp группа ачып койсо жакшы болот. Телефон номерлерин албайт да булар. Мен дагы ошол сунушка кошулам, WhatsApp группа аябай керек болот бизге. Макул WhatsApp группа болсо WhatsApp деле болот. Адилетти сурап көрөлүк, биздин контакттарыбызга кошуп койсо болот. WhatsApp группа боюнча биз азыр жетекчилик менен макулдашабыз. Мүмкүн болсо WhatsApp группа ачып, ушул ПСД боюнча суроолор түшүп тура турган WhatsApp группа ачып, Эрболду, Айдан Туратбековнаны кошуп койсок болот. Урматтуу кесиптештер, урматтуу мамлекеттик экспертиза департаментинин кызматкерлери, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү онлайн окутуубузду жыйынтыктайлы. Дагы көрүшкөнгө чейин саламат алыңыздар. Рахмат баарыңыздарга. Баарыңызга рахмат. Катышканыңызга суроо болсо чалыңыз. Техподдержка беребиз. Чоң рахмат. Саламат алыңыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат, саламат болуңуз. Саламатсызбы, рахмат сиздерге дагы.